Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Программасын баштайбыз. Сиздер менен мен Гүлкайра Асылбекова. Ошондой эле бүгүн бизде студиябызда коногубуз бар. Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы Фронтбек кызы Жамаладжи. Саламатсызбы? Кош келдиңиз Баткенге. Ошондой эле биздин студиябызга. Баткенге келгениңиздин негизги максаты ошондой эле бүгүнкү иш чараңыз туурасында кеп кылайлы алдын ала. Рахмат, биз ошол Баткенге келген максатыбыз ошол эки эл Баткендеги айымдар менен жолугушуп, бул жерде айымдар кандай иштерди алып барып атышат, эмне иштерди кылып атышат, анан ошол айымдарга дагы жолугушуп, аларга ошол эки эл мамлекеттик концепцияны айтып берип, динде кандай саясат болуп атат, кандай иштерди жүргүзүш керек, азыр ошол жаңы мыйзамдын киришиштери менен алар дагы ошол эки эл бир туура эмес, билбестик иштерди кылып алышпасын деп. Анан албетте биз ошол эки эл исламдык аялдардын орду, ошол эки эл биз ошо лидер Баткендеги лидер айымдар менен жолугушуп, аларды дагы лидерликке чакырып, мынакей азыр 1 жылдан кийин жергиликтүү кеңештерде ошол эки эл шайлоолор болот. Ошого дагы айымдар активдүү катышып, шайлоолорго активдүү катышсабы деген бир үгүт насаат кылып, аларды ошондой эле өздөрүнүн укуктарын билип, милдеттерин билип, ошол эки эл бир мамлекетке кичинекей салым кошсобу деген бир максат. Чоң рахмат. Негизи эле ушул Мутакалим фонду туурасында, коомдук бирикме фонду туурасында айтып берсеңиз, билишибизче бул жылы 20 жашка толдуңуздар. Туура, быйыл ошол 20 жашка чыгып атабыз. Ошо биздики атайын ошол быйылкы жыл 1 жылдык ушундай бир 20 жылга байланган бир отчеттук бир көп иш чаралар болуп атат. Ошо январь айында да биз Бишкекте ошол дин эркиндиги боюнча, ошо Мутакалим коому эмнеге жетишти, ошол боюнча отчеттук бир чоң иш чара өткөздүк. Ал жерде дагы ошол эки динди өнүктүрүүдө айымдардын салган салымына карата аларга да бир мындай бир награжденияларды бердик. Ошол 20 жылдын ичинде кандай кылдык, ошондой сүрөт выставкаларды жасадык, элдер көрсүн деп депутат айымдарды чакырдык, жөнөкөй лидер аялдарды чакырдык, гос органдардан чакырып ошондой мындай отчеттук сыяктуу кылып атабыз. Ошондой эле азыр жерлерде дагы ошо 20 жылда биз кандай кылдык, ошол элеттеги элдер менен жолугуп, аларга биздин кылган ишибизди көргөзүп, айтып, түшүндүрүү иштерин дагы кылсакпы деп атабыз. Чоң рахмат. Негизи эле ушул азыр айымдар деп калдыңыз, айымдарга да токтолуп кетели. Айтсаңыз, ушул негизи эле ислам дининдеги аялдардын орду, алардын ролу туурасында дагы кеп көтөрүп. Эми албетте ислам дининдеги айымдардын орду өтө чоң, бийик. Мен бүгүн дагы ошол айымдарга лекция окуганда ошол тарыхый болгон Асия энебизди, Мариям энебиздин тарыхын, ошондой эле Хадижа энебиздин тарыхын айтып берип, ошол Хадижа энебиз ислам дининин мындайча айтканда эң биринчи ошол динге салган салымы, динге болгон эң биринчи инвестор деп койсок болот, өзүнүн байлыгын, бүт баарысын ошол ислам динин өнүгүүгө ошо аялдардан биринчи туура дин деп ишенип, ошо пайгамбар деп ишенгени ошо биринчи Хадижа энебиз болгон. Андан кийинки Айша энебизге токтолсок, Айша энебиз дагы ошол эки мен эсептеп чыксам азыркы учурда бир 17-18 илимдин доктор, профессору болмок экен да. Ал ошол үй бүлөлүк маселеде, зордук зомбулук маселесинде, ошол эле генеалогия маселесинде, антропология маселесинде, үй бүлөлүк экономикалык маселеде дагы көптөгөн хадистерди айтып, ошол элдерге жеткизген. Ошол Айша энебиздин айткан хадистерин дагы көп сахабалар жазып, азыр ошол Риази Солихин, ошол момундардын бакчасы китебинде көп хадистер, туура хадистер турат. Бул дагы ошол ислам дининдеги айымдар, ошол бир ошол энебизди карап көрсөк, Хадижа энебиз ушул экономика жактан, соода саттык жактан үлгү болуп атат. Пайгамбарыбыз айткандай, силер да соода кылгыла, соодада береке бар дегенде, демек айымдар да соода кылса, бизнес вумен болсо, азыркы доордун сөзү менен айтканыбыздай бир деңгээлди көтөрүп, ошондо аракет кылса, демек бул динде карама каршылык жок, бул тескерисинче аны колдойт, ошол салым кошсо деп мен ойлойм. Азыркы биздин айымдарыбыз дагы ошол Хадижа энебизге
деңгээлине ошого бир үлгү алып, ошону башат көрүп, үйрөнүп, ошондой бир жакшы тармактарды өндүрсө мүмкүн ошол Баткен элиден да айымдар ошондой бир умтулушса, ойлойм Баткен да гүлдөп кетет го деп. Эми Айша энебиздин үлгүсүн алып көрсөк, ал жерде дагы ошол кыздар, балдардын окулушу, алардын ошол кандидаттык жагын жазышлыгы, докторлугун жазышлыгы, умтулушу, билимге, илимге кызыгуусу, ошону элге жеткизүүсү, бул дагы болсо бир чоң бир бизге көргөзүп аткан бир ишара болуп атат. Ойлойбуз, буга дагы ошол жаш кыздарыбыз, келиндерибиз ошол умтулушса, аракет кылышса, бул дагы болсо бир чоң бир салымдар кошулат. Анткени азыркы учурда эми Кыргызстан көп деле бир бай мамлекет эмеспиз, нефтибиз жок, же болбосо бир океанга чыкпайбыз, же ошон үчүн мен ойлойм азыркы биздин ошол кыргыздардын салымы бир нано технология болуп, ошол кыздарды өтө мындай жакшы айлык таба турган, ошондой бир башкача бир багытта окутуп, аларды ошол компьютерлүктү жакшы өстөштүргөнгө, азыркы учурда сотканы ремонт кылганга бир жумуш орунун, же болбосо азыр биз изилдеп көрсөк, сантехниктер жетишпейт экен, кыздар иштесе айлыгы жакшы экен. Анан мисалы үчүн машинаны оңдогондо эле электрификацияны кылган айымдар эмес, эркектер да кыйналып атат. Ошол жака да биз айымдарды эгерде окута турган болсок, алар дагы электрификация бул оңой жумуш да. Ошону үйрөнүп билип алса дагы жакшы айлык таап, ошол үй бүлөсүнө салым кошуп, жардам берип, мен ойлойм мындай бир биз түшүнүшүбүз керек. Ошол ислам дининде албетте аялдардын орду өтө бийик өйдө, бирок ошол дин менен баарыбыз жашаган жокпуз да. Анан кээ бир учурларда ошол өзүбүзгө керек болгондо эле ислам динде аялдар мындай болуш керек дейбиз, бирок эркектерибиз ошого ылайык болуп атышабы, ошол динде айткандай аялдарды багып алып атышабы, алардын күнүмдүк нафака, тамак ашын таап берип атышабы, аларга шарт түзүп берип атышабы, бул да бир чоң суроо да. Анан азыркы замандына карап көрсөк, азыркы учурда менин оюмча аялды, эркекти иштемейинче үй бүлөнү сүйрөп багып кетиш өтө кыйын болуп атат да. Ошон үчүн экөө тең бирдей болуп иштеп жапатырмак, экөө тең татыктуу бир билим деңгээлдерин көтөрүп, ошондой бир салымдарды кошуп, анан кийин акырындап ошол дин менен жашаганга аракет кылып, бирок ошол жерде дагы ошол мамлекетибиздин мыйзамын, мамлекеттин бийиктүүлүгүн, ошол мамлекетти гүлдөп өскөнгө ар бир Кыргызстандын жараны чоң бир салымын кошуш керек да. Ал кайсы динде болбосун, кайсы улутта болбосун, баарыбыз ошол Кыргызстандын желегинин астында, туусунун астында болуп аткандан кийин ойлойм эң биринчи биздин ошол атуулдук милдетибиз ушул эки мамлекетке салым кошууда. А бул жерде ошол аялдын да эркектин дагы мыйзамдын негизинде укугу бирдей, экөө тең шайлоого акысы бар, экөө тең иштегенге акысы бар, экөө тең билим алууга акысы бар. Демек биз ошол нерселерди өнүктүрүп, өзгөчө кыз балдарга билим берип, аларга жакшынакай тарбия берип, аларды лидер кылып өстүрүп, алдыга чыгарганга жардам беришибиз керек. Чоң рахмат. Жогоруда айтып өткөндөй эле ошол биз балдарды жана айтып атпайсызбы, электр тармагында дагы бир башка тармактарга дагы окутайлы деп. Бул медресенин ичинде окутула турган кесиптер болуп эсептелинеби же? Жок, бул медресенин ичинде эмес, бул негизи эле мен ойлойм окутушубуз керек. Бирок ошол менин оюмча да ошол медресеге дагы муну киргизсе жакшы. Бирок мен ойлойм мындай мамлекеттик концепцияга карап көргөнүбүздө, ошол мамлекеттин мындай бир өзүнүн структурасына карап көргөндө бизде өзүнчө оптолор кетип атат да, профтех училищалар. Ошол мүмкүн медреселерди дагы, мектептерди ошолор менен байлаш керек да. Анткени эгерде биз ар бир мекеменин ичине эле өзлөрүнчө бир курсту ача берген боло турган болсок, анда профтех училища мындай өнүкпөй калышы мүмкүн дагы, акырындап анан жок болуп кетиши да мүмкүн да. Тескерисинче мен ойлойм биз ошол училищаларды да көтөрүш үчүн ошол медреседен болобу, жөнөкөй мектепти бүткөн болобу, көчөдөгү адамдар болобу, ар бирөөнү өзүнүн багытына ошону иш алып беришибиз керек. Анткени ошол эле медресенин кыздары, балдары ошол профтех училищага барып окуп, партага отуруп, ошо светский образование кандай берилет экен көрүп, опыт алмашып окуса, ойлойм бул жакшы болот деп. Ошол жанакы биз мисалы медреседе бир гана дин деле эмес, андан
мисалы медресени бүткөндөн кийин адам ушул бүтүрүүчүлөргө мисалы баардыгына эле мечиттен орун бериле бербейт да, айым болсун эркек болсун, ошого ал кандайдыр бир кесиптин ээси болуп чыкса ошол жерде динде дагы ошондо биздин коом аябай жакшы бир деңгээлде өсүп өнүгөт деген. Сиз туура айтып атасыз. Азыр мисалы үчүн биз 100 медресе бар деп атабыз, иштегени 80 деп, мисалы 9 институт, 1 университет бар дейбиз. Бирок ошол жерде дагы биз ошол кесиптик бергенге аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол кесиптиктер мындай бир оптодон окуса жакшыбы дейм да. Анан ошол эки мисалы үчүн эркектер имам боло алышат, же болбосо казы болот, же мечитке барып бир кандайдыр бир пайыз ишке орношот. Бирок кыз балдар 99% булар иштеше алышпайт да эч жакта. Ошол бир чоң көйгөй болуп атат да. Азыркы учурда дагы биз бул маселени мына 10 жылдан бери көтөрүп келатабыз. Ошол эки казыятта болобу, имам хатиптер мененби, ошол айымдарга атайын бир маяна бөлүнүп, атайын бир структурага кирип муфтияттын, анан ошол жактан эгерде алар маянасын алып иштесе, ал системный иш болмок да. Бирок азыркы учурда ошондой нерсе жок болуп атат. Ооба, азыр мисалы муфтият жакшы реформа кылышты. Ошол эки 16 айымдардын центри ачылып атат. Ошол жерде айымдар окуганга мүмкүнчүлүк борбордо болуп атат. Бирок бул мындай ачылып атат, бирок эми бул биринчи кадамдарда. Бирок биз баары муну бир системага салышыбыз керек да. Булар ошол казылардай, зам казылардай айлык алышып, ошол айымдар менен иштей турган. Анткени бул жөн эле нерсе эмес. Анткени айымдар дагы барып айымдардан сурагысы келет да. Ошол фатва бөлүмү болобу, ошондо айымдар иштеш керек. Анткени айымдар барып айымдардан сурап, өздөрүнүн үй бүлөлүк маселесин, талак маселесин, нике маселесин, зордук зомбулук маселеси, ошол эле аялдарга тиешелүү физиологиялык ден соолугуна тиешелүү маселелер болгондо муну айымдардан сураса, аялдар уялбастан барып ачык сурашат. Анткени ал дагы аял түшүнөт, айтып берет. Анан экинчи маселе ошол аялдар болсун дегенибиз, бул жерде дагы бир аял дайым эле бир эркекке бара берсе да күйөөсү кызганышы мүмкүн, кошуналар да ар кайсы сөз чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн айымдарга айымдар болсо, биз ойлойбуз бул өтө жакшы болмок. Биз азыр ошол мутакалим коому дагы ошол өзүбүздүн матрица стратегиябыз, 5 жылдык стратегиябызда да жазып атабыз. Биз ошол эки ошондо айымдарды дайындап, ошол айымдарды мындай бир бийик деңгээлге көтөргөнгө деп, мүмкүн ошол алымдар кеңешине дагы бир 5-6 аял болсо, ошол фатва бөлүмүндө, муфтияттын структурасында дагы айымдар болуп иштешсе, бул туура болмок да. Анткени биз ошол эки мамлекеттин мыйзамы деле, дин деле буга каршы келбейт. Ошон үчүн биз ошол маселелерди чечип берет го деген бир үмүттөбүз. Дагы бир кадам деп ойлоп атабыз. Бул жерде дагы ошол айымдарга дагы бир стипендия төлөп, азыр карап көрсөңүздөр, биздики 2834 мечит бар дейбиз Кыргызстанда. Бирок ошонун бир 10 чактысына эле аялдарга шарт түзүлгөн да. Барып даарат алса болот, намазын окуй турган жери бар. Калган мечиттерде бирде жерде даарат алыш мүмкүн эмес айымдарга. Намаз окуса болот, бир четине туруп, бирок даарат алуу такыр мүмкүн эмес да. Ошон үчүн сапарга чыкканда аялдар дагы ошол ибадаттарынан калып атышат, даарат ала албай. Бул жерден дагы ошол мечиттерди дагы ошол аялдарга ылайыкташтырып, анткени Кыргызстанда 51% аял болгондуктан мусулмандар деле ошондой да. Ошолор дагы сапарга чыкканда күйөөсү даарат ала алат, аял ала албайт. Ошондой болуп атат да. Же болбосо атасы даарат ала алат, кыздар ала албайт. Ошон үчүн ошол маселелерди да мен ойлойм, мен ошол курултайда да бул маселени көтөргөм. Буюрса 1,5 жылдан кийин дагы экинчи курултай болсо, ошол жерден буюрса муфтийбиз дагы, уламалар кеңеши дагы буга отчет берет болуш керек. Ошол маселелер кандай кылынды, анткени биз ошол билим алууда дагы, ибадат кылууда дагы аялдар да, эркектер да укугубуз дагы, билдетибиз да бирдей. Ошон үчүн ушул жерде дагы ошол аялдардын ибадатынан калтырбастан ошол маселелерди да, ошол мечиттерди да даарат алганга мүмкүнчүлүк шарттарын түзүш керек. Аялдар да ошол жерден сабак окуса, бул коопсуздук маселени да чечмек. Анткени эгерде өзүнчө бир ошол айымдар мечитте бир бөлмөдө сабак ала турган болсо, имам көрүп турат, ким келип атат, кайсы сабакты окуп атат, мүмкүн болсо даже имам ошол аялдар көп топтолгон күнү өзү дагы бир лекцияларын өтүп, ошо иштеп аткан айым менен экөө сүйлөшүп, бирдикте бир программаларды жаза, ошол бир маселени койсо, биз ойлойбуз бул өтө сонун болмок. Биз азыр ошол аялдар үчүн да ошондой сабак өтүүгө
бир азыр программа түзүп атабыз. Кыргызстан боюнча бир единый стандарт бир программа болсун деп. Буюрса күзгө чейин бүтүп калабыз го. Ошол программаны дагы чтоб айымдар бирдиктүү сабак берсе, аларды да текшергенге, ошол жерде мамлекеттүүлүк боюнча ошол эле мыйзамдар, динге тиешелүү мыйзамдар, ошондой эле шариатты киргизип, ошону бирдей окутуп кетпесек, биздики көпчүлүк учурда ошол айымдарыбыз бир тараптуу болуп калып атат дагы. Көпчүлүк учурда мыйзамдарды жакшы түшүнбөй, билбестиктен кээ бир учурда зордук, зомбулукка же түшүнбөстүк бир маселелерге кирип калышы мүмкүн да. Ошол эле аялдардын азыркы учурда ошол динге болгон сабаттуулугун жогорулатыш үчүн аны жанагы балдарды мектептен башташ керекпи, же кайсыл учурда эгер биз ошого туура диний тарбия берсек, анан азыркындай көйгөйлөр азыраак болор эле дейм да. Эми бул биринчиден бул көйгөй глобалдуу деңгээлде көйгөй болуп атат. Экинчиден эми Кыргызстанга 27 жыл болду. Анан биз бир эле мисалы үчүн ошол динди бир мектептерде же садикте киргизебиз десек, биз унутпашыбыз керек, Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Ошого жакында диндер бар да. Анан ошол баардык Кыргызстандын жараны болгондуктан Кыргызстан аларга гарант болуп атат да. Кайсы дин болбосун, кайсы улут болбосун, ушул бейпилдикте Кыргызстанда жашайсыңар, эгерде Кыргызстандын конституциясына карама каршы иш кылбасаңар деп. Ошол себептен дагы эгерде биз баарын киргизсек, анда бул башаламанчылыкка алып келет. Ар бир дин өзүнүкүн киргизип баштайт. Ошон үчүн концепциянын негизинде 9-11 класстар быйыл 56 мектепке ошо дин таануу сабагы кирип атат. Ошол баардык ошол 3 негизги диндин ошол тарыхы кирип атат. Бул жерде дагы ошол эки балдардын мындай бир критикалык ой жүгүртүүгө ойготуу да. Анткени эгерде ал балдар мектепти бүткөндөн кийин башка бир дин же болбосо башка бир ой пикир боло турган болсо, алар ошол мектепте окуган нерсеге таразага сала алат да. Бул эмнеге мындай, буга окшош эмес, буга демек бул экен деп. Анан мисалы үчүн эгерде биз ошол садиктен баштап дейбиз, бирок биздин дагы бир мындай бир союздан калган мындай бир стереотиптик ой жүгүртүүлөрүбүз өтө көп да. Биз баарын эле айтабыз да, муну мамлекет чечиш керек, муну мектеп кылыш керек, муну айыл өкмөтү кылыш керек, муну участка, бирок мен кылбашым керек да. Ошол нерсени да биз стереотипти жоюп, тескерисинче ошол ата энелер көпчүлүгү өзлөрүнө алыш керек да. Баланы өзгөчө кайсы динде тарбиялагысы келет. Анткени бул ошол үй бүлөлүк бир мындай бир базовый бир билим бериш керек да. Ошол ата энелер дагы чоң салымдарын кошуш керек. Анткени эгерде мамлекет муну мектептик деңгээлде кое турган болсо, аны да бир концепция иштеп чыгып, азыр ошол 9-11 класска киргизип көрүп атышат. Бул кандай барат, кандай кетет. Анан ар бир мектепте башкача балдар бар, башка диндегилер бар, башка улуттагылар бар. Анан ар бирөөсүн эле ошол сабак боюнча бере тургандагы педагогдорду табыш өтө кыйын. Ошон үчүн мамлекет жалпылап бир 3-4 динди түшүндүрүү нерсесин кылып атат. Калганын мен ойлойм мындай бир адамдардын өзлөрүнүн бир аң сезими. Сиз туура айтып атасыз, ошол айымдардын диний сапатын күчөтүү үчүн азыр биз да бул маселени көтөрүп атабыз. Көп иштерди алып барыш керек болуп атат да. Мисалы 2014 жылдан баштап ошол концепция негизинде эркектердин баарын имам фондусу 10 күндөн бир 6-7 рет окутуп чыкты. Дин жактан да окутушту, светтик жактан дагы ошо мыйзам боюнча баарын окутуп, отчет жазганы сонун кылып иштеп атышат. Бирок ошол аттиңдешибиз керек, ошол айымдарга анчалык иш болгон жок. Мисалы былтыр имам фонду бир 30 айымды окутумуш этишти, бирок 30 айым Кыргызстан үчүн жетиштүү эмес. Ар бир айылда 10дон лидер аял бар, атынчамын же сабак берем дейни деген. Ошолордун баарын биз окутуп, концептуально карап, аларга бирдей бир сабак өткөнгө бир программа түзүп берип, мамлекеттик мыйзамдуулук алып келип, аларга бир мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек болуп атат да. Эгерде биз ошол нерсени кылсак, анан бул жерде ошол айымдар такыр эле мечиттен бөлүп коюп атабыз дагы. Анан
эркектер эле калып калып атат да. Анан эми биз ошол демократиялык мамлекет болгондуктан аялдарга дагы эркектерге да бирдей карашыбыз керек да. Анткени биздики муфтият аялдарга да эркектерге да тиешелүү да. Ошон үчүн бул жерде дагы азыр ошол муфтиятта аялдар менен иш алып баруу иштерин кылып атышат. Азыр дагы мына быйыл ошол аялдар менен жолугушабыз деген көп программаларды кылып атышат. Анан ошол жерде дагы ошол программаларын дагы биз мындай ишке ашырыш үчүн көп бир иш аракет салымдарды кошушубуз керек болуп атат да. Бирок карап көрсөк да азыр мына концепция кылып мүмкүн ошол жакта гендерлик маселе, аялдардын маселесин өзгөчө мындай бир жазып чыгыш керек болуп атат да. Ошол концепцияда дагы жалпылап кеткен ошол ушундай иштерди кылыныш керек деген. Бирок ошол айымдарга тиешелүү, анан эркектерге тиешелүү деп мен ойлойм ушу бюджетти дагы программаны дагы тең ортосунан бөлүп анан жазап чыгыш керек. Чоң рахмат, урматтуу радио угармандар. Бизде студиябызда конокто Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы студиябызда. Сизде кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, бизде азыркы учурда Салам медиасынын Facebook баракчасында түз эфир болуп жаткан учуру, ошол жерде суроо калтырсаңыз болот, же болбосо 0771 69 05 69 номерине SMS аркылуу дагы WhatsApp'тан суроолоруңузду узатсаңыз болот. Азыр эми ушул айымдардын жолук маселесин өтө турган болсок, айымдар азыр ошол мамлекеттик иш-чараларга болсун, же мектептерге болсун, жолук менен иштөөгө тыюу салынабы, же өздөрү эркин кирип жолук менен сабагын өтүп же ишини аткара беришеби? Мен ойлойм Кыргызстанда бул жолук маселеси жокко элесе да. Анткени биз мына 20 жыл болду коомбуз, ошонун үстүнө иштеп келатабыз. Мен эсимде 2006-2007 жылдары биздин коомго 5000, 10.000ге чейин арыздар түшчү да. Ошо мени жолукчан киргизбей атышат деп. Азыркы учурда бир ошол сентябрларда 3-дөн 8ге чейин арыз түшөт. Бул мен ойлойм бул бир адамдын факторуна тиешелүү кээ бир учурда түшүнбөстүк болуп калат, анан кайра кирип атышат да. Ошол себептен бул Кыргызстанда мен ойлойм жолук маселеси жок. Бул жерде ошол эки өздөрүнүн укугун билип, конституциялык укугун айтып эле, ошол биздин конституциядагы буга тыюу салынган эмес деп, эгерде ошондой эле киргизбей атса, алар кааласа ошол жашап аткан жагынын прокуратурага арызын ташташса, мыйзам түрүндө булар менен жолук менен кирүүгө уруксаат ала алышат. Бирок экинчи жак бар да, биздики көпчүлүк учурда эле ошол жолук салынган кыздарыбыз мен жолугум үчүн жумушка албайт деп келишет да. Бирок мен айтар элем, ошол жолукчан кыздарыбыз дагы өздөрүнүн бир потенциалын өстүрүш керек да. Эгерде алар өздөрүнүн деңгээлин, потенциалын 3-4 тилде сүйлөп турса, компьютерди чагып турса, өзүнүн ишин профессионально аткарып турса, мен ойлойм ар бир жумуш берүүчү адам аны жумушка алат. Бирок экинчи жагынан биздики көпчүлүк кыздарыбыз жолук салынгандан билим алгылары келбей калат, билимин алдыга мындай алдыга ээрчиткиси келбей калат дагы. Анан кийин эле жумуш чыкпаса эле мен жолугум үчүн албай атат деген мындай бир стереотиптүү ой жүгүртүү болот да. Мен айтар элем, жок, ар бир жумуш берүүчү адам ал жолукчан болобу, блондинка болобу, башына каска кийип алабы, бирок финансы жактан эсептеп көрөт да ар бир менеджер. Эгерде ошол кыз жолукчан болуп, бирок 4-5 анын кызматкерине караганда ишин аткара алса, мен ойлойм ал кызды жумушка алат да. Ошол деңгээлге дагы биздин жолукчан кыздарыбыз өздөрүнүн потенциалын өстүрүп, анан жолук салынып алдым деп эле бир чөйрөдөн чыкпай, ошол чөйрөдөн өздөрү ошол чөйрөгө киргизе бербеш керек да. Тескерисинче алар ошол коомдогу социалдык жакка, саясий жагынабы, өздөрүнүн бизнес жаккабы же экология жаккабы, мен билбейм, каалаган жагына өздөрүнүн профессионалдуу экенин көргөзүп, эгерде алар тастыктай турган болсо, бул стереотиптер дагы бул жашоодо сына баштайт. Чоң рахмат. Бизде угармандарыбыздан суроолор келиптир. Учурда саясатта аялдардын орду кандай көрөсүз дейт?
эми албетте саясатта айымдар көп болсо жакшы эле болмок, анткени алар ошол канчалык көп болсо биз ошол саясий темаларга же болбосо алар менен жолугушууларда өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айтууда айымдарга барып айтсак, көпчүлүк айымдардын да күйөөлөрү кызганбайт эле. Алар көпчүлүк учурда айымдар социалдык жактан маселелерди чечкенге жардам берет эле деп ойлойбуз. Бирок азыр мисалы үчүн саясий аренада мен айтаар элем, биз бир изилдөөдө жасап көрдүк. Ошол бир изилдөөнү окуп көрсөм, ал жерде ошол шайлоого 57% айымдар катышат экен. Анан ошол шайлоо процессинде аябай активдүү катышкандар айымдар экен да. Бирок эмнегедир эле мандатты эркектер алып калат экен да. Анан ошого мен айымдарга айтат элем, ошол мандатты эркек иштеп бербей, андан көрө өзүңөр иштегиле. Эгерде силер депутат айым болсоңор, жергиликтүү кеңеште же болбосо жогорку кеңеште болобу, шаардык кеңештерде болобу, силер ошол айылдын атуулуу катары, патриоту катары, ошол айым катары аякта көйгөйлөрдү жакшы билесиздер. Садик маселесин, мектеп маселесин, ошол күнүгө баткакты кечип жүргөн жол маселесин, свет маселесин. Эгерде силер айымдар көп болсоңор, мен ойлойм, азыркы учурда өзгөчө жергиликтүү кеңештерде бизде 2 этаптуу бюджет болуп аткандыктан, ошол жергиликтүү кеңеште дагы силер ошол социалдык маселелерди, айымдарга тиешелүү көйгөйлөрдү ошол депутат катары өзүңөрдү чече алат элеңиздер да. Анан ошол бийликке жакыныраак болуп, жогорку кеңештеги депутаттар менен улам жолугушуп туруп, ошол маселелерди да чечкенге мүмкүнчүлүк болмок. Бирок көпчүлүк учурда эле биздики мындай бир стереотиптүү болуп калганда, мисалы үчүн соц тармактын баарын аялдарга бере беребиз да. Бирок мына 20 жылдан бери изилдеп көрсөк, соц тармак өтө кыйын тармак да, өтө көйгөйлүү тармак. Ошон үчүн кыйын тармак болгон үчүн муну аялдарга берип коебуз да, бул жеңил тармак дейбиз. Жок, андай эмес. Тескерисинче соц тармак өтө кыйын. Ошон үчүн айымдарды деле, мисалы, эмне үчүн Кыргызстанда премьер-министр аял боло албайт? Эмне үчүн дайыма эле вице-премьерди соц тармакка эле аял коюп коебуз? Эмнеге вице-премьер аялыбыз экономика тармагын алып кете албайт? Мен ойлойм, доктор, профессор айымдар өтө көп, муну колдоп, муну айымдар эле колдоп койсок, булар көп чыкмак да. Эгерде 57% шайлоочу аялдар болсо, аялга шайлай турган болсо, азыр 80 депутат айым отурмак да. Анан элестетип көрсөңүздөр, жогорку кеңеште 80% аялдар отурса, алар ошол социалдык, садик маселесин, ошол аялдардын көйгөйүн чечкенге көп бир мүмкүнчүлүк болуп, анан добушка койгондо дагы бул аялдарга, балдарга социалдык маселелер чечиле турган мыйзамдар жакшы өтмөк. Чоң рахмат. Менимче угармандар өзүнүн суроосуна жообун ала алды окшойт. Мен өзүмдүн суроома кайрыла турган болсом, ошол азыркы учурда ошол кызамык оорусу аябай эме болуп атат, эмдөөсү. Ушул боюнча көз карашыңыз, анткени бизде айтып атышпайбы, көпчүлүк эле учурда бизде ислам дининде мындай нерселерге көз караштар жок, такыр эле албайбыз деген дагы түшүнүктөр арабызда жок эмес. Бул бир биз демократиялык мамлекет болгондуктан ар бир адамдын өзүнүн ою болот экен да. Анан кээ бир учурда адамдар динге таянат экен, кээ бир учурда өзүнүн түшүнүүнү, кээ бир учурда бир саясатка, бир үрп адатка таянып кылгысы келбейт экен да. Бирок мен ошол Кыргызстандын жараны катары, эне катары, ошол мусулман лидер айымдар катары ушул вакцинацияны ойлойм алыш керек деп. Анткени ошол вакцинация адамды алдына алуу бир мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Анан азыр мисалы үчүн кызамык оорусунун бул жөнөкөй көрүнгөнү менен мен 2013 жылы муну аябай изилдедим да. Анан ошондо бул кызамык сырткы биринчи адамдын бүт ички органдарына чыгып туруп, анан сырткы органга чыгат экен да. Бул өтө мындай бир кыйын оору экен да. Анан ошол кичинекей кезинде бала температура болуп, ошончолук кыйналып, анан мен ошол доктурдан көрсөм, ошол мамалары кислородду балдарга 2 саат 3 сааттан ооздоруна кармап, кайра 1-2 мүнөт алып кайра кармап атышты. Анан мен доктурлардан сурадым да, эмнеге эле мынча кислород десем, баланын ошол дем ала албай калат экен да, ичинде ызык өтө күчтүү болуп, мен деле ошого чейин ойлоп жүрдүм, кызамык десе сыртына эле чыгат деп. Анан аябай изилдесек, өпкөсүнө, бооруна, жүрөгүнө, баардык органдарга чыгып, андан кийин анан сыртка чыкканда биз билет экенбиз да, ага чейин адам аябай кыйналат экен да. Анан ошол себептен ошол вакцинацияга биз алышыбыз керек. Анткени биз мисалы үчүн
Кыргызстан 20-га жетпеген вакцинация алсак, бай мамлекеттер 50-ге чейин вакцинация алышат экен да. Мисалы үчүн ошол эле ажыга барып атканда биз баарыбыз эле вакцинация алып атабыз го. Сураган жокпуз да ичи эмне, кандай, унчукпай эле вакцинацияны алып туруп, менингит баарын аттырып, анан ажыга барып атабыз да, болсо бизди киргизбейт. Ошондой эле мисалы үчүн бай мамлекеттерди алып көрсөк, Кувейт, Катар, мисалы араб мамлекеттерин алып көрсөк, алар бай болгондуктан Европа мамлекеттери 350 евродан мамлекет өздөрүнүн жарандарына вакцинация сатып берет экен да. Жанагы бизде азыр аялдардын маткасынын рагы, анан ошо аялдарга тиешелүү рактар аябай көп болуп атпайбы? Ошол ооруга дагы 350 евродан вакцинация мамлекет сатып берип, ошолордун жараны оорубасын деп атып берет экен. Бирок биз кедей мамлекет болгондуктан биздин мамлекет ошол өтө мындай керектүүсүн гана сатып берип, мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Анан биз дагы ошону туура түшүнүп, анан элдерге дагы туура жеткизишибиз керек да. Албетте биз азыр интернеттерден карап көрсөк, эми бул глобалдаштырылгандан кийин бул чоң бизнес экен да. Мисалы үчүн ошол эки вакцинацияны ВОЗдун стандарты боюнча бул каяктан өтсө, кайсы качествосы жакшы болсо, арзан болсо ошол жакты тандап, анан дүйнөгө ошол чыккан вакцинацияны алгыла деген мындай бир түшүндүрмөлөрдү берет экен да, өзлөрүнүн эмеси кирген. Бирок ошол жерде көпчүлүк мамлекеттер алардын мындай тендерине же болбосо аларга конкуренттүү боло албагандыктан булар алардын вакцинацияларына антиреклама кылып, ошол көпчүлүк учурда ошо сайттарга, фейсбуктарга көп чыгарып атканы дагы мүмкүн бирден бир ошондой болушу мүмкүн да. Анткени Кыргызстанга мен изилдеп көрдүм, ошо келип аткан вакцинация көпчүлүгү Индиядан келет экен. Анткени аякта чөп, анан кызмат кылган иш акысы, маянасы аз болгондуктан, анан өтө көп фармакологиялык күчтүү компаниялар ошол жерде болот экен. Анан Кыргызстанга өзгөчө жана кызамык боюнча вакцинация келип атканы бул ошол Япониянын технологиясы менен Индияда ошол фармакологиясы иштелип чыккан вакцинация Кыргызстанга келет экен да. Анан бул жерде дагы бир түшүнбөстүк болуп атат. Бизге лаборатория керек, ошону текшериш үчүн деп атат да. Кыргызстанда андай лабораторияны биз ача албайт экенбиз. Бул өтө кымбат экен ал лабораториясы. Анан бирок ошол вакцинациянын составы кандай болгон, эмне болгон, ошол ВОЗдун программасы менен мен ойлойм азыр дагы ошол Дин агенттиги менен ВОЗ, ЮНИСЕФ биригип алып, азыр министрлиги, ден соолук министрлиги да биригип, азыр ошол эки вакцинация жасай турган заводдорго барып, атайын бир спецрепортажбы ошолорду тартып, элге түшүндүрүү иштерин катуу жүргүзүш керек болуп атат да. Анан кийин бул жерде дагы кээ бир учурда билип билбей эле биз сүйлөп коюп атабыз да. Бул жерде ошол баланын өмүрү менен ойногон менен барабар болуп атат. Мен ойлойм муну дагы бир жакшынакай түшүндүрмө иштерин ошол эки Министерство здравоохранения менен дин жаатындагы соцработниктер баары биригип, элдерге көп түшүндүрмө иштерин кылып, керек болсо телерадиодон дагы спец роликтерди чыгарып, ошону бир көргөзүш керек да. Чоң рахмат. Ошондой эле азыркы учурдагы ошол Мутакалим фондунун жумуштары боюнча дагы 20 жылдан кийинки максаттарыңыздар туурасында дагы айтып берсеңиз. Биз азыр ошол 5 жылдык стратегиялык концепт иштеп чыктык Мутакалим коомуна. Анан 2024-жылга чейин ошонун негизинде биздики бирден бир атайын ошол лидер айымдарды окутуу борборун ачуу Мутакалимдин астында, аларга бир программадан жеткизе турган бир пособие иштеп чыгуу. Азыр биздин коомубуз мына 17-18 жылдан баштап абактагы айымдар менен иштешип келатабыз. Азыр ошолорго дагы бирдиктүү бир программа иштеп чыгалы деп ошону иштеп атабыз. Ошону бир программа кылып коюп атабыз. Анан кийин ошол эки азыр YouTube каналына да өзүбүздүн каналыбызды ачып, буюрса бир айдын ичинде ошол жерде да биздики өзүбүздүн бир программалар, лидер айымдардын сүйлөгөндөрүн, исламдык аялдардын орду, коомдогу орду, саясаттагы орду, экономикадагы орду катары ошол айымдарды кантип өстүрүшүбүз керек, канткенде биз ошол кыйынчылыктан чыгабыз, социалдык маселелерди чечебиз, канткенде мындай айымдардын статусу көтөрүлөт, канткенде ажырашуулар азайат,
азаят, канткенде жетим балдар аз болот, канткенде зордук зомбулукка балдар болобу, аялдар болобу азыраак туушар болот деген бир максаттарды коюп атабыз. Жетим жесирлерди азайтууга, аларга жардам берүүгө ошондой бир максаттарыбызды коюп атабыз. Ойлойбуз буюрса эми акырында биз муну мындай ишке ашырганга аракет кылабыз деп. Биздин убакыт дагы эфирибиз соңуна чыгып баратат. Ошол жалпы эли журтка өзүңүздүн ачык микрофон айта турган сөздөрүңүз болсо, кеңештериңиз болсо айта алсаңыз болот. Мен бүт кыргызстандыктарга кайрылат элем. Биринчиден сабырдуу бололу, экинчиден көп эмгек кылалы, үчүнчүдөн бирөө эмгек кылса ичибизди тарытпайлы, тескерисинче жардам берели, колунан кол, бутуна бут болуп. Эң негизгиси айтар элем, айымдар өзүңөрдү жакшы көргүлө, билим алгыла. Эгерде силер билимдүү болсоңор, бул Кыргызстандын келечеги билимдүү болот, келечек муун билимдүү болот. Ошон үчүн айымдар билим алгыла, өскүлө, өнүккүлө. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин ачык микрофон программабыз соңуна чыкты. Бизде болсо конокто Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомунун бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы болду. Чоң рахмат эже келип бергениңизге. Ардактуу радио угармандар, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки ачык микрофон программасына амандашканга чейин саламатта болуңуздар. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.